ал эми баланы деген биз деген сагынып кетип өтпөйбүз да. Ак Суу районунда келечек муундун билим тарбиясынын сапатын жакшыртуу максатында Ата-энелер университетинин семинары өтүлө баштады. Семинардын максаты мугалим, окуучу жана ата-энелер арасындагы мамилени чыңдоо менен билим деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Ата-энелер университетинин элдик мугалим атыккан билим берүүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын 2 жолку ээси Гапыр Мадаминов негиздеген. Негизи бүгүнкү күндө ушу үй бүлөдө бала тарбиялоого ата-энелердин мындай жоопкерчилиги тереңдетүү максатында биз ушул багытта иш алып барып атабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, учурда көпчүлүк ата-энелер тарбияны мектеп берет, окутууну мектеп жүргүзөт деген таризде эле өзүлөрүнөн жоопкерчиликти четтетип койгон учурлар бар. Ошон үчүн ушул багытта биз эң биринчи иретте ата-энелерди окуталы деген багытта иш жүргүзүп атабыз. Тарбия баалуулугу, ата-эне окубаса бала окубагандыгы, андыктан ата-эне эмгектенсе балдардын келечеги жаркын болоруна жана эне биринчи жана түбөлүктүү педагог боло тургандыгын белгилеген 4 багыттагы семинарга 80ге чукул ата-эне катышты. Семинарда балдарды тарбиялоодогу жаңы ыкмаларды колдонууга жана керектүү маалыматтарды топтоого толук мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн катышуучулар белгилешет. ОРТнын алдында биз мисалы көп катачылыктарды кетирет экенбиз да. Оку, ОРТга аз калды, окушуң керек сен, эчтеке жасабай эле кой, оку депчи. А бул биздин катачылыгыбыз экен да. Муну ошо Гапыр агайдын тарбия дөңгөлөгүндө бул дана көрсөтүлүп турат да, бул нерсечи. Биз дөңгөлөктү айландырыш үчүн дөңгөлөк тоголок болуп атпайбы? Ошол формага жетиш үчүн биз ушуну дагы мындай ОРТнын алдында да эске алып, баланы эс алдырып, ага чейин тарбияны берип, кеч калтырбастан убагы менен берип туруп, анан ошо эң маанилүү болгон ОРТ убагында эмгек менен туура өзүнүн убактысында кете берсин, дене көнүгүүлөрү менен өзүнүн убагында кете берсин. Ошол нерсени билип алышыбыз керек экен да. Ата-эне кылса зор эмгек балдарда жаркын келечек деп атпайбы? Ошондой эле ата-эне менен мугалимдин ортосунда балага тарбия берүүнү, балдарга биринчи кезекте ата-эненин тарбиясы, ошолорду жакшы бизге өзүбүзгө камтып атабыз. Буга чейин мектеп турмушуна ар дайым энелер гана катышып, аталарды айрым учурларда эле көрүүгө болору айтылып келинген. Ошол себептен бала тарбиясына болгон атанын жоопкерчилигин сездирүү максаты коюлуп, бүгүнкү күнү Ата-энелер университети өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Ата-энелер университетинде ошол экиле энелер мектебинде алынган ыкмаларды дагы тереңдетип окутууга аракет кылып атабыз. Мында мурункусунда энелер окутулса, мында аталарды кошо алганга аракет кылып атабыз да. Анан кээ бирөө үчүн бул ыкмалар жаңы болуп атат да. Негизи бул ыкмалар энелер мектебинде окутулган. Анан эми кээ бирөөчө жаңы болгон үчүн жаңы болуп калды да. Анан биз аракет кылганыбыз ушул, эми атага дагы жакшы ушундай тарбия берүүнүн жолдорун, ыкмаларын үйрөтсөк, себеби үйдө да атанын тарбиясы аябай зор ролду ойнойт да. Ошон үчүн аталарды да камтыганга аракет кылып атабыз. Бул семинар негизи биздин районубузда 18-жылы эле баштаганбыз. Бирок 19-жылы пандемия болуп калгандан кийин кичине үзгүлтүккө учурап калды, токтоп калганбыз. Мына былтыркы жылдан бери биз ушул багыттагы ишти кайра тереңдетип, жандандырып, ата-энелерди бала тарбиялоого, үй бүлөдө тарбиялоого окутуп, үйрөтүүнүн аракетинде болуп атабыз. Эң биринчи иретте ата-энелерди ушул педагогика багытында, психология багытында окутуп үйрөтсөк деген чоң аракетибиз бар. Бала тарбиялоодогу көз карашты өзгөртүп, балдарга башкача мамиле кылууну үйрөтүүгө, баланын билим алуусуна, китепке болгон кызыгуусун арттырууга түрткү бере турган бул семинар Ак Суу районунун башка аймактарында дагы уланмакчы. Адистердин айтымында семинарды өткөрүү менен гана чектелбестен, аны баалоо менен атайын жыйынтыктоо үчүн мониторинг дагы жүргүзүлүп турат. Ал эми Ичке Жергез айылындагы бул билим уясында 535 окуучу билим алып, анда 40 мугалим эмгектенет. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Ак Суу району.